Ош шаарындагы Бул Биби Мариям аталышындагы жекеменчик балабакчада буга чейин улуттук билим берүү программасына туура келбеген. Кыргыз коомчулугуна жат көрүнүш менен бала тарбиялап жаткан тасмалар социалдык тармактарга тарап кеткен. Укук коргоо органдары бул балабакчаны экстремизм боюнча текшерип алганда мекеменин жетекчиси мыйзам бузууну жашыруу үчүн 20 000 сом пара берип жатканда кармалган. Учурда балабакчанын эшиги жабык турат. Балабакчадагы балдарга тарбия берүү программасы Кыргыз Республикасынын жалпы бирдиктүү программасына туура келбейт. Тарбия чөйрөсүндө берип атса керек. Себеби дегенде 480 сааттык программанын негизинде өзү бул баягы адеп ахлак боюнча иш жүргүзүлөт да. Ош шаарындагы Биби Мариям жекеменчик балдар бакчасындагы бул сыяктуу көрүнүштөр буга чейин социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып келген. Анда жаш наристелерге башка улуттун кийимдерин кийгизип, улуттук программада жок диний сабактар өтүлгөн. Бакчадагы балдарга тарбия катары берилген мындай көрүнүштөн шектенип, мекемени текшерүү талабын коюп келишкен. Бул жекеменчик балдар бакчасын милициянын экстремизмге каршы кызматы жана улуттук коопсуздук комитетинин өкүлдөрү текшерүүгө алган. Анда улуттук билим берүү программасына туура келбеген сабактардын өтүлүп келгени аныкталган. Ошондой эле жашы жетилек балдарды диний ишенимдерге тартуу боюнча дагы кылмыш ачылган. Бул мыйзам бузууну жашыруу үчүн бакчанын жетекчиси укук коргоо органдарына 20 000 сом пара берип жатканда кармалган. Учурда 54 жаштагы жетекчинин үстүнөн тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Жазылган программаларга дал келбеген сабактарды өтүп, өз алдынча билим берип жаткандыгы тууралуу видео материал жарыяланган болчу. Ал видео материалдарды териштирүү учурунда ал Ош шаарындагы Биби деген аталыштагы балдар бакчасы экендиги аныкталган. Ушул текшерүү иштеринин алкагында жүргүзүлүп жаткан иш-чара учурунда аталган балдар бакчасынын жетекчиси 1970 жылы туулган Кыргыз Республикасынын жараны Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү кызматынын кызматкерине 20 000 сом акча каражатын пара иретинде сунуштаган. Ал эми Ош шаардык билим берүү башкармалыгы бул жекеменчик балдар бакчасы каттоодо жок экенин билдирди. Андыктан бакчанын ичиндеги тарбия иштерине кийлигише албайбыз деген жоопту узатышты. Жекеменчик балдар бакчасындагы кошумча көндүмдөр ата-энелердин талабы менен болгондуктан чектөө жоктугун негиз кылышты. Башкармалыктын өкүлү жекеменчик бакчадагы көрүнүштөрдү адеп ахлак боюнча кошумча көндүм катары баалады. Балдар бакчасы жакынкы арада ачылганына байланыштуу бизге азырынча эмеге регистрациядан өтө элек. Биз бул абалды баягы тарбия чөйрөсүндө берип атса керек. Себеби дегенде 480 сааттык программанын негизинде өзү бул баягы адеп ахлак боюнча иш жүргүзүлөт да. Эми баягы балдар бакчасындагы балдарга эле мисалы үчүн арабча жазууну же болбосо арабча сөздөрдү үйрөтпөйт. Анда дагы өзүнүн негизинде араб тилиндеги баягы методикалык китептер бар. Баягы баланы туура отур, чоңдор келгенде саламдаш, колуңду жууп отуруп тамактан деген тарбиялык маанидеги сабактар. Деген менен билим берүү адистери бакчадагы көрүнүштөрдү көзөмөлдүн жоктугу менен байланыштырат. Ал эми билим берүү министрлигинин өкүлчүлүгү катары эсептелинген башкармалык жекеменчик бакчалардагы жоопкерчиликти алуудан качып жатканын билдирет. Жаш наристелерге улуттук программадан тышкары көндүмдөрдүн үйрөтүлүшү келечекте терс таасирин тийгизет дешет. Сен алынып салынган менен анын ичиндеги окутуу программасы деген болот. Ал программа сөзсүз түрдө атайын мектепке чейинки билим берүүнүн стандарты бар. Ошо стандарттын чегинде булар иш алып барыш керек. Ал программа андан сырткары кошумча кандай багыттарда булар окутуу жүргүзөт. Бала бакча негизги биздин билим берүү ошол мектепке чейинки билим берүү программасынан тышкары кайсы бир деңгээлде диний билим берет десе, ал көрсөтүлүш керек. Бирок андай тасмадагыдай эмес, кошумча балким баягы араб жазуусун тамгасын үйрөтүү, же болбосо бир аз ыйман башка маселелерге багыттап окутуу жагы каралышы мүмкүн. Анан баягыдай нерсе бир аз аша чапкандыкпы деп ойлойм да. Биз ага даяр эмеспиз. Негизи эле ошентип туруп баягы балдарды манипулятивдик жол менен
тырнакчанын тарбиялоо менимче бир аз аша чапкандык болуп эсептелет. Аты аталган бул жеке менчик балдар бакчасы качан ачылып, канча бала тарбияланып жатканы боюнча маалымат жок. Ал эми Ош шаарында жаш жеткинчектердин 40% гана бакчага барат. Учурда шаарда 84 бала бакча болсо, анын 47си мамлекеттик, 37си жеке менчик катары ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Өткөн жылы билим берүүнү жакшыртуу үчүн жеке менчик бакчаларды ачууда лицензия жокко чыккан эле. Абдумалик Базарбаев, Белек Мусаев, Ош ТВ.